5 миллионга жакын акча каражаты сарпталган суу чыгаруучу түтүкчүлөр бир жыл өтпөй тамтыгы чыккан. Мындан улам 2,5 миңден ашуун жашоочусу бар жаңы конуштун тургундары суу чыгара албай бир топ жылдан бери убайым тартышууда. Жергиликтүү калк Ош шаардык мэриясына кайрылып, бирок майнап чыкпай келет. Ош шаарына караган 218-кварталдын эли таза сууну сатып алып жатканын айтышууда. Көкөй кескен көйгөй менен кесиптешим Нурзада Садыкова жеринен таанышып келди. Ош шаарына караштуу 218-конушунун жашоочулары бир топ убакыттан бери Ош шаарынын мэриясынын эшигин аттап, бирок шаар башчысына жолуга албай жаткандарын айтып даттанышты. Арыздануучулар жашаган жаңы конушта суу маселеси тартыш экен. Мындан улам суу чыгарып берүү талабы менен экинчи борбор калаанын бийлигине баш урушту. Азыр келсек, азыр да кабыл албай атат. Аппарат жетекчиси жаңы болду, башка жаңы болду, ошолорго айткыла, тиги бугу эмту чечет дейт. Эмту эмнен чечет, өзүнүн балансында эч нерсе жок болсо. Даттануудан көп убакыт өтпөй кала башчысы Алмаз Мамбетов арыздануучуларды кабыл алмай болгондугу тууралуу кабар келди. Ал эми аталган көйгөй боюнча мэриядагы тиешелүү адистерден маалымат тактоо үчүн кайрылып көрдүк. Алардын айтымына таянсак, 218-кварталга суу түтүктөрүн чыгаруу үчүн 5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күнгө тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатыптыр. Бөлүнүп, 8 колонка коюлуп, проекттин негизинде суу түтүкчүлөрү коюлган. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция тарабынан көзөмөл жүргүзүлгөн. Ошондой эле Ош шаарынын водоканал, Ош суу канал ишканасы тарабынан көзөмөл жүргүзүлгөн. Ошондой эле капиталдык курулуш башкармалыгынын атайын техник надзорлору тарабынан 3 тараптуу надзор жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилген. Эч кандай долбоордон отклонение же бузулган болгон эмес. Ошол жерде bir 40тан ашык үй бүлө самовольный баягы трубаларга улап, өздөрүнүн үйүнүн ичине алып кирип алгандыгына байланыштуу, дебиттин жетишпегендигине байланыштуу суу керектүү деңгээлде чыкпай калып атышы мүмкүн. Анткени менен аталган жаңы конушунун жашоочулары бөлүнгөн 5 миллион акча каражаты сол чөнтөккө кымырылганын айтышууда. Бул боюнча тиешелүү кызматкерлерге суроо салып көрдүк. Бирок келтирилип жаткан жүйөнү алар четке кагып жатышат деген менен учурда тергөө амалдары жүрүп жатыптыр. Кымырып алуу деген боюнча мен ага кошула албайм. Эми албетте ар бир жарандын өзүнүн жанагындай жарандык укугу бул айтыш. Бирок азыркы мезгилде тиешелүү органдар бул объектини текшерүүдө. Ошолор текшерүүнүн жыйынтыгын күтө турайлы. Бүгүн шаардык милиция тарабынан тергөө жүрүп атат. 450 миллиондон ашык акча каражатын сарптаган мына ушул суу түтүк өткөрүүчү колонкалардын салынганына бир жыл убакыт болгондугун жашоочулар айтышууда. Бирок бир жыл убакыт болсо дагы булардын акыбалы мына ушундай тамтыгы чыккан абалга кептелген. Бул боюнча жашоочулар бир нече жолу кайрылып, бирок эч кандай жыйынтык таба албай жатканын айтып келишет. 5 миллионго чукул жумшалган суу чыгаруучу каражаттар салынганы менен аларды бул убакка чейин кайра талкалап кетишкендиги боюнча да маалым болду. Бул жагдайды жашоочулар тасмага түшүрүп алган. Ош шаарына караштуу 218-кварталда бүгүнкү күндө жашоочулар суу маселесин көтөрүп бир топ жылдан бери айтып келишет. Былтыркы жылы ушул жаңы конушка жалпы 48 суу өткөрүүчү түтүктөр орнотулганын айтып жатышат, бирок алардын ичинен бир нечеси гана иштейт экен. Алардын бири мына ушул жерде орнотулган. Ал эми мында эртең мененки саат 7ден 9га чейин гана суу келерин айтып жатышат. Водоканалдан алып келеби ошол силер сатып аткан суу? Водоканалдан алып келет. Шаардын водоканалдын шоферлору да эми баягындай машиналар 7 тонналык, 6 тонналык машиналар да келет. 6 тонна, 7 тонна суу келет. Тоннасын канчадан сатып аласыздар? 6 тоннасын 1200ден сатып алабыз. Кээде 3 тоннасын, 4 тоннасын алабыз. Мисалы менин идишим 3,5 тонна. Ал келген машина ошо акчаны алып коет. Калганын мен билбейм дейт. 1200ден сатып алабыз. 3 тонна сууну выходит. 3 тонна сууну. Сизге жетеби анан? Каяктан жетет? Эми ушу ал сатып алган сууну экономдойсуң да. Анан биз байбанап эмеспиз, баарыбыз айлыкка иштейбиз. Сатып алган сууну көздүн карегиндей сактайбыз жөн эле. Жамгыр жааса бизге майрам 218-кварталга. Колодецтердин акыбалы ошол көрдүң. Талкаланып, даже үстүндө капкактары жок жатат. Ичинде кандай кылып иш алып барышканын билбейм. Ал эми бюджеттин акчасы да. 4,5 миллион, 5 миллион акча аларга акча эмес экен да.
Ал эми Ош мэриясына арызданып барган бул жарандар кала башчысынын кабыл алуусу менен маселенин түпкүрүн айтып чыгышкан. Анын жыйынтыгында келерки аптада аталган конуштун көйгөйү менен кала башчысы Алмаз Мамбетов өзү таанышмай болуптур. Нурзада Сыдыкова, Айделет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары.